Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sağınız улантабыз. Biraz сырқылып қалып тұрмын, ошон үчүн кечирим сурайм. Бир аз үндөр болуп калса. Биринчи суроо: атам менен урушуп кеткем, таарындым атама дейт. Эми атаң менен таанысаң, урушуп кетсең, болор иш болду да. Ата энең менен таарыныптырсың, атаңа таарыныптырсың, урушуп турсуң. Кайра барда жараш. Атаға таарынып жүрө бермекпин. Мейли эми ошончолук катуу сөз айткан күндө деле ашып кетсе 3 күн тарын, мусулмандар 3 күн тарынат экен. 3 күн тарынгандан кийин эчтеке болбогондо эле ассаламу алейкум ата кандайсың, жакшысың деп учурашып, атаңан кечирим сурап, атаңдыкы миллион эсе туура эмес болсун, ал сенин атаң да. Не кыласың? Не кереги бар? Ал сенин жалгыз атаң. Кечирим сура. Сеники туура болсо деле, меники туура эмес болуп калыптыр, кечирип койңуз ата деп. Кечирим сурап, кайра жарашып, мамилеңди мындан да жакшы кылып оңдоого аракет кылат. Ата менен урушкан жакшы эмес өзү негизичи. Ал сени бакты, чоңойтту, мээримин арнады. Керек болсо сен аракет кылбагандай ата эне сен үчүн аракет кылганда. Мүмкүн бир туугандары менен да урушкан баласы үчүн, сен үчүн достору менен урушуп, далай жерден калган күндөр болгон, үшүгөн, ысыган, далай нерсени көрдү жашоодо, ушу баламды багайын деп аткан ой мененчи. Өмүрүндө кылбакчы нерсени кылды. Кой ушу үй бүлөм багайын, балам бактылуу болсун, эчтекеден калтырбайын деп. Анан ошондой сага жакшы нерсе кылган адамга да таарынган туура эмес да. Ал сөз сага сөз айтып койду. Бир 2-3 сөз айтып койсо керек. Ушундай деп. Анан ошо 2-3 сөз үчүн ошончолук сен үчүн далай аракет кылган кишиге таарынасыңбы? Таарынбай эле кой. Эми ашып кетсе 3 күн айтып атпайм, таарын. 3 күндөн кийин болду, кайра эле кел дагы, кайра баягы жашооңду башта. Атаңа кайрадан жакшы мамиле кыл. Ушул эле нерсе энелерге да тиешелүү да. Эне бирдеке айтып атса эле, ага тургулаш деп какпай, эмнени айтып бүткүчү до конца угуп кой. Ата менен эне карып калганда деген алар менен эч ким сүйлөшпөсө, анан сага келип сүйлөшөт да, баласына келип сүйлөшөт туурабы? Сага келип сүйлөшөт, жаныңда отургусу келет. Сен кантип далай кыйын болгон күндө дагы ал үчүн сен баласысың да. Баягы эле жаңы төрөлгөн баладай сени жакшы көрөт. Сүйөт керек болсо. Аялың, балдарың кылбаганды ата энең сага ушундай жакшы мамиле кылат. Баары таштап кеткенде ошо ата энең сени таштабайт да. Ошон үчүн ата энеге жакшы мамиле кыл. Кандай болбосо дагы. Ата эне биз үчүн сууну да кечти, отту да өттү, эмненин баарын кылбады. Туугандары менен урушкан кээ бирөөлөр. Достору менен урушкан, далай шернеден калган, далай тойлордон калган ушу балам үчүн депчи. Жок, мен баламды таштабайм деп. Далай кишиден сөгүш укту, жумуштан болобу, көчөдөн болобу, базардан болобу, далай киши менен кырылышты да баласы үчүнчү. Баласын бактылуу кылам деп далай нерсени укту, көрдү, ысыды, үшүдү. Анан ошонун баарын кылган адамга да сен таарынганың туура эмес да. Не кыласың ата? Жашоо өзү кыска. Ашып кетсе канча калгандыр ар жакта? 10-20 жыл калгандыр. Может 5 жыл калгандыр. Может эртең бир күн калгандыр. Ошон үчүн таарынбай эле жакшы мамиле кыл. Канчалык туура эмес айткан күндө да. Туура эмес айтып атса да, кечирип коюңуз ата. Менден кетти деп кой, андан эч нерсе болбойт. Көңүлүн ал. Жакшы сөз сүйлө, жылуу мамиле. Убактыңды бөл аларга да. Экинчи суроо: арак ичпегиле деп Курандын кайсы аятында жазылган? Чынын айтсам, Курандын кайсы аятында жазылганын мен деле билбейм. Эсте жок. Арак ичпегиле деп эмес, аракка жолобогула деген мааниде жазылган да. Аракка ичпегиле десе, анда ичпесе сатса болот экен, ичпесе көтөрсө болот экен деген
ар кандай ойлор кете баштайт да адамдардачы. Мындайча айтканда повод издеп баштайт да ошону менен иш алып барган. Аллах Таала өзүнүн акылдуулугу, мээримдүүлүгү менен адамдар жаман жолго кабылбасын деген ой менен жолобогула деген да. Жолобогула дегендин арасында аны кармабагыла, ичпегиле, тийбегиле, ичкендер менен чогуу отурбагыла, сатпагыла, албагыла, көтөрбөгүлө, ошол жакта иштебегиле деген арак бар жерде иштебегиле деген. Мунун баары адамдын өзүнүн жакшылыгынын жашоосуна да. Мисалы сен арак сатсаң магазинде, сенден бир адам келип арак алып, анан ал барып өлүп калса, ошо сен саткансың да ал аракты агачы. Ошон үчүн достор, туугандар, жолобогула деп айтылган. Жолобогула. Ичип аткандардын жанында деле колдон келсе отурбай эле болгула. Анткени көп эле жолу көрүп атабыз да турабы. Арак ичет, эмне болот? Өзүн жоготуп коет адам. Кээ бир адамдар такыр эле өзүн контроль кылбай калат. Ошол учурда барып бир нерсе кылып салат, анан ал кайра артка кайтпайт. Ошон үчүн ичкендердин жанына отурбагыла, туугандар. Соо кезинде отуруп сүйлөшкүлө, ошол жолобогула деп айтылган мааниде. Ичпегиле десе, ичпей эле койсок болот экен, сатсак болот экен деп да ойлоп кетип анан дальше бойшо болуп кетпесин. Жолобогула деген да. Жолобош керек, кармабаш керек, көтөрбөш керек, ташыбаш керек, сатпаш керек аракты колдон келсе. Ошол туугандар. Бытовой техника колдонуп атабыз. Ушул исламда туурабы дейт. Эми жакшы бытовой техника болсо колдонот экенсиң. Бул суроо деген неме сыяктуу суроо болуп атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бытовой техника колдонгон эмес, эмне үчүн биз колдонуп атабыз деген сыяктуу суроо да. Бытовой техниканы колдонбой деле жашасаң болот. Сени бирөө атайын колдон, ушуну эле колдонуп жаша деген эч ким жок. Бытовой техника мисалы холодильник. Бул продуктылар эзилип, эрип, бузулуп кетпеш үчүн да. Мындайча айтканда ысырапкерчиликтен алып кала турчу нерсе деген сөз да. Же болбосо ошол эле стиральный машина, кир жугуучу машина. Ал сен убактыңды үнөмдөп атпайбы? Сен өзүң аны жуусаң канча убактың кетмек? Ал эми сенин ордуңа стиральный машина жууп атат. Ошону менен сенин убактың үнөмдөлүп атат. Бул кайрадан сага плюс болуп атпайбы? Мисалы, от жагып деле тамаксызсаң болот. Ал сен өзүңдүн такыбалыгыңан, өзүңдүн каалооңон дегендейчи. От жагып жасасаң сага эч ким эчтеке дебейт. Ана плиткага жасасаң деле ошол эле тамак бышат. Сен убактың экономдолот да, мындайча айтканда. Сен барып ал отунду жарып, ал отунуң жаап, күйүп, тамагың бышыкча далай убакытта күндө сен айта албайсың да. Этажда жашагандар бар, алар кандай кылат? Ошон үчүн бытовой техниканын жакшысы бар. Ошо жакшысынан уруңла, нам бышырган үчүн килейген тандыр аспап белең. Саман буз болуп атса, ар бир мүнөтүң керек болуп атса, тандыр асып анан бир нан үчүн, өзүң үчүн нан кылчы. Ошон үчүн духовкага саласың, наныңды бышырасың. Бардыгы эле адамдын жашоосун жеңилдетиш үчүн да. Ошон үчүн эгерде ошол бытовой техникадан сен убактың үнөмдөлө турган болсо, анда ошону колдонсоң сага кайра жакшы да, өзүңө кайра жакшы. Ошол колго жууган кирдин убактысын андан көрө машинкага салып кой дагы, таспih тартып отура бер, Алланы эскер, зикир чал дегенде. Ошон үчүн аны колдонгон жакшыраак өзүбүзгө. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колдонбой коюптур деп эле колдонбой койсоң деле болот. Ал сенин өзүңдүн такыбалыгыңан. Анда бул кроватка жатпаш керек деп кроватка деле отурбай койсоң болот, жатпай койсоң болот. Линолеум салынган эмес, ал учурда линолеум жок болчу, линолеумду колдонбой койсоң болот. Бирок линолеум мисалы тазалык үчүн да адамдардын үйүндө чаң болуп, кир болбогон үчүн сен өзүңдүн жашооңду тазалыкка алып келип атасың. Ушундай эле бул бүт нерсенин баары бул адамдын жашоосун жеңилдеткенге. Сен өзүңдүн ден соолугуңду жеңилдетип, мындай ден соолугуң кетпеш үчүн керек нерсе да.
Ошон үчүн ал колдоносуңбу колдонбойсуңбу сен өзүң чечесиң. Колдонсоң өзүңдүн убактың үнөмдөлөт. Колдонбойм десең колдонбой эле кой. Такыбалык жашоо кыласың анда. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи отко бышкан тамак жегенде эле сен да отко бышкан тамак же. Пайгамбар саллаллаху алейхи кандай жакта жатса ошондой жакта жатасың. Сага өзүңө жараша да. Ошондой жашайм десең сага эч ким мындайча айтканда запрет койбойт да. Жер тоголокпу же түзбү дейт. Эми аны билгенден эч нерсе болбойт да. Жер тоголокпу же түзбү, аны эмне кыласың? Жашоодо андан башка нерселер толуп атат. Андан башка көйгөйлөр, маселелер бар, Анан жоголок же түз деген суроо мындайча айтканда сенин жашооңо кереги жок суроо да. Аны билгенден кийин сенин жашооң өзгөрүп кетпейт. Же ошол суроону билгенден кийин бир пайда таппайсың анан. Жөн эле убактыңды коротчу нерсе да ал. Жер тоголокпу, түзбү, күн чын эле от болуп күйөбү же анын ичинде фонарик барбы деген сыяктуу эле да. Жердин астында эмне бар деген сыяктуу. Эч ким көрө элек жердин астында эмне бар экенин. Түбүнө чейин казып жеткен киши болгон эмес да туурабы. Ошон үчүн мындай суроонун дагы өзүнүн максаты бар. Ушуну билгенде мисалы эмне болот? Максат. Ушуну билгенде мага пайда тие берет. Тоголокпу, түзбү, анын сага пайдасы да тийбейт. Аны сен бирөөгө айтканда да пайдасы тийбейт. Сен бирөөнүн убактысын алып аны айтып бергенде да толк жок да мындайча айткандачы. Ошон үчүн андай суроолорго көп убактыңды бөлбөй, сен өзүңө жашооңо керектүү суроолорду бер. Өзүңдүн жашооңо эмне керек жашаганга. Анан делать нечего отуруп алып эле мынтсе кандай болот, тигинтсе кандай болот деген эми ал билген жакшы, бирок суроонун да жакшысы бар да. Эптеп эле суроо бере бербейчи, тууган. Дизель мотор жакшыбы же бензин мотор жакшыбы дейт. Ал сенин максатыңа жараша. Эгерде сен машинанын жакшы жүрүшүнө карасаң, ылдам жүрүшүнө карасаң десек, анда бензиновый мотор айдайсың. Эмнеге дегенде, бензиновый мотор мисалы карап турсаң, көбүнчө суперкар же гиперкар деген катуу жүргөн машиналардын баардыгында бензин колдонулат да. Бул деген сөз бензин жөнөкөй жеңил машинага жакшы деген сөз да. Анан бензиндин дизелге караганда көп жакшы жерлери бар. Мисалы, эгерде моторуң чарчап кала турган болсо, мотордо компрессия жок болсо, бензин свеча аркылуу от алып кете берет түртсөң деле. Дизель деген мотор аябай жакшы жасалыш керек болот да. Моторуң начар жасалган болсо, компрессия жок болсо, анда дизелиң от албайт дагы, түртсөң дагы жүрбөйт. Анткени ал жакта свеча жок. Ал жакта деген дизельный топливону кысканда анан ал жарылып кайра артка тебет поршньдучу. Бензинде болсо иши болот. Бензин чачылды, искра берилди, аба бар, ошону менен күйүп от алып жүрө берет да. Мотор кыйналса да жүрө берет. Мотордун качествосу начар болсо деле бензин за счет того, что күйө берет, жүрө берет. Компрессия моторунда анча жок болсо деле, бир аз компрессия болсо деле мотор жүрө берет бензин менен. Дизель менен компрессияң жок болсо болду, мотор жүрбөйт, машина жүрбөйт. Эми дизель боюнча көбүнчө чоң машиналарда дизель турат, анткени ал күчтүүрөөк бензинге караганда. Дагы бир жери үнөмдүүрөөк, экономичный деп коет го. Дизель күчтүүрөөк болот бензинге караганда. Күч менен ылдамдыкты билиш керек. Ылдамдык катуу жүргөн нерсе, күч бул груз деп коелу да. Көбүнчө машиналар биз азыр груз тартабыз, жүк ташыш үчүн колдонобуз да. Мисалы, тети Хово, КамАЗ дегендерге эмнеге дизель салат? Анткени дизельдин мотор күчтүүрөөк болот. Бензиновый моторду машинага салат, анткени анын күчү азыраак. Мисалы, ошондой эле бензиновый моторлор менен машиналар бар. Алар эми ичкенде шундук ичет да.
Мисалы орустардын машиналары жана ГАЗ-53, анан ГАЗ-66 деген машиналар бар. Ошолор бензин менен жүргөндүктөн аябай көп жейт да. Кубаттуулугу аз бензиндики. Бирок жүрүшү боюнча жакшыраак да. Үйдө ит баккан кандай дейт. Мен колдон келсе үйдө ит бакпай эле койгон жакшы. Ит баккандан башкасы деле толуп атат да. Ит баккандын ордуна ошол итке берчү тамагыңды бир муктаж болуп аткан адамга акчасын бер. Итти багып алып эмне кыласың ал? Сен жашооңо эмне алып келет үйүңдө? Мисалы квартирада, этажда турсаң, ит сага эмне берет? Ал эмнени кайтарат? Ал жабык болмосчу. Ошон үчүн итти колдон келсе үйдө бакпай эле койгон. Тазалык жагынан караганда, мындай логикалык жактан караганда дагычы сөөк жесе болобу дейт. Эми азыркы заманда сөөк жеп калгычакты жеткен жокпуз го дейм, Сөөктү мындай эле майдалап жей берген деле жакшы эмес да. Ал эми ашказанда кандай болуп пиширет? Сөөк катуу да. Колдон келсе сөөк жебей эле коеюн. Андан башка жакшы тамактар турат. Нан бар. Кудайга шүгүр. Берекелүү мамлекетте жашап атабыз. Нан бар, нандан тышкары башка нерселер бар. Ошолордон же сөөктү эми жегенде андан деле пайда чыкпайт. Сөөк жеп жыргап кеткен кишини деги көргөн эмеспиз да. Ошон үчүн сөөк жебей эле коеюн. Эмне кыласың эми тууган? Сөөктөн башка толтура тамак турат. Сөөк жебей эле койчу тууган. Суралам сенден. Киного кандай карайсыз дейт. Киного кетирчү убактыңды мындай өнүгүүгө кетирсең деле болот. Кино көрүп жыргап кеткен кишини деги эле көрө элекмин да. Же кино көрүп байып кеткен кишини көрө элекмин да. Кино эле көрүп жатып эле байып, ошо кино көрүп мамлекет өнүгүптүр дегенди да көрө элекмин да. Болот эми кээ бир кинолор ата эне жөнүндө, кээ бирөөлөр мисалы кулагы менен уга албаганды көзү менен көрүп түшүнгөндөр бар. Ар кимдин ар кандай кабыл алуусу бар да. Мисалы ата эне жөнүндө, тууган жөнүндө кинолор бар. Жакшысынан да, жакшысынан, адалынан дегендейчи. Анан жанагындай адам өлтүрүп, анан машинаны уурдап качып, андай кинолорду көрбөй эле койгонуң да. Андай кино сенин жашооңо эчтеке жакшылык алып келбейт. Эмне кыласың андай кинону көрүп? Андан көрө башка нерсе кыл. Кинодон башка кыла турчу нерсе толтура тура. Миллионер болуп эле кылаарга ишиң жок болуп кино көрүп калбасаң, анан башка нерсе толтура дей. Жакшылык кыл. Такыр эле болбой атса китеп оку, өнүк, өс. Убактыңды ошого корот, өнүгүүгө. Жөн эле мага скучно болуп атат деп эле кино көрө берген ал туура эмес да. Азыр сен жашооңду мага скучно болуп атат деп коротсоң, анан кийин карыганда скучноны көрөсүң да анан. Кабай илгери мондай аракет кылып койгомун азыр жакшыраак жашамак экенин деп ойлонуп каласың. Ошон үчүн кинону көргөндүн ордуна андан көрө башкача бир аракет кылып, үйдө оокат толтуруп жатат дегенде, андан башкасы толтура болуп атат. Студент болсоң сабагыңды оку. Ушунчалык иштеп келип атасың, чарчап атасың. Үй бүлөңө көңүл бур, балаңа көңүл бур. Балаң акыркы жолу качан жакшы сабак окуду, ошону кара. Эмнени окуп атат, үйдө эмне жеп атат, продукты барбы, жокпу, ошолорду байка. Эмне кыласың кино? Миллионер болсоң бир жөн, бар да көрүп жата бер болгондой деп айткандайчы. Миллионер болгон күндө деле анда деле иш толтура да. Эмне кыласың кино? Кинодон башкасы толуп атат. Ошол оокатты кылалы. Тууган, убактыңды бекер коротпо, өнүгүүгө корот. Оңолууга жол эмнеден башталат дейт. Оңолууга жол эмнеден башталат? Ичимдикти токтото албай жатам дейт. Оңолууга жол ниет кыл. Эң эле биринчи ниет.
Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар. Поистине дела оцениваются по намерениям дейді. Әрбір іш ниетіне жараша өлшенеді дейді да. Мысалы сен ниетің жоқ болса еш нәрсе қылмайсың. Адамның ниеті болған үшін ошол адамды кыймылдата турчу ниет пайда да. Әрбір адам өзүнүн пайдасы үчүн жашайт. Ошон үчүн ниетиңди оңдоп мен оңолоюн, ичип жүргөндө эмне пайда бар, ичкенде пайда жок деп мындай ошолорду түшүнүш керек. Ичкиликтен пайда таап, ичкиликтен жыгап кеткен адамды көрүлөпмүн. Деги эле болгон эмес андай адам. Ушу ичип жүрүп жыгаптыр деген адамды көрүлөпмүн. Ичип жүрүп өлүп калыптыр деген адамды көргөм. Ичип жүрүп камалып кетиптир деген адамды көргөм. Ичип жүрүп бирөөнү өлтүрүп алыптыр деген адамдарды көргөм. Андайлар көп. Тагдыры ар кандай болуп атат. Ошон үчүн ичимдиктен алыс бол тууган. Андан сага эч кандай пайдасы тийбейт. Эч кимге пайдасы тийген эмес. Ушунча жашоо болуп келатып, ушу ичимдик менен жыргап кеткен бирөөнү көрүлөппүз. Ичип алып ушинтип сонун үй салыптыр, же ичип алып бир жакшы иш кылыптыр дегенди деги эле биз көрүлөппүз да. Ичип алып кураптыр дегенди эле угуп атабыз. Ичип алып мынтип кураптыр, ана мынтип калыптыр деп, кырсыктаптыр деп, мына машина сүзүп алыптыр дегендерин далай угуп атабыз. Аман калса да жакшы да, өлүп калып атпайбы ичип алып. Ошон үчүн ичимдиктен колдон келсе алыс бол тууган. Ичпе, оңолом десең ушул сааттан башта да. Анан буюрса эртеңден баштайын. Жаңы жыл келип атат. Жаңы жылдын 1-январынан баштайын эмес. Ал шайтандын айтканы эртең анан, эртең бүрсү күнү буюрса понедельник келип атат. Понедельниктен башта деген ал да туура эмес да. Сен өзгөрөм дейсиңби? Оңолом дейсиңби? Азыртан баштап өзгөрүп оңол. Азыртадан башта. Мен буюрса эртеңден баштайм дебе. Эртеңден болбой калат. Азыртан башта. Оңолом деген ниет койдуңбу? Азыртан баштап оңолуп кел. Эртең анан деген ал туура эмес. Эртең анан деп жүрө бересиң. Эртең анан бүрсү күнү понедельниктен баштап, жума күнүнөн баштап деп жылдырып кете берет. Шайтан абаксып ары жылдырып кете берет. Андан көрө азыртан башта. Кой, мен оңолом дедимби? Оңолом деп өзүңө сөз бер дагы. Оңол. Азыртан башта. Ошондой тууган. Эмки жылы эмне отургузса жакшы деген суроо бериптир. Дыйкан болсо керек, Эмки жылы сен Кыргыз элине керектүү нерсени отургуз. Кыргыз эли жей турган нерсени отургуз. Кыргыз элине пайда алып келе турган нерсени отургуз. Жакшы ниет менен отургуз. Ушундан буюрса жакшы болуп өссө экен, адамдардын ден соолугуна пайдалуу болуп өссө экен деп мындай жакшы ниет менен, жакшы аракет менен адал кылып өстүрсөң, кыргыздын сөзү бар. Эл эмгегин жер жебейт дейт. Сен мисалы жерге бир буудай отургузсаң, ошол машакта 10дон ашык бар да, 40ка чейин болот да. Жерде береке бар. Bir buğdaydan ösөт, ошол машакта 40 buğday бар. Ошондой эле сен жерге берсең, Аллах Таала сенин аракетиң менен кайра көп кылып берет да. Анан көрүп эле атпайсызбы, туурабы? Базарларга барсаң деле, барат деле бир нерсени алат, жеп көрөт, начар болсо, болду, ал жактан албай коет адамдар. Ал эми сеники сапаты жакшы болсо, ал көптүктөн эмес, сен сапатың жакшы болсо, сеникини эл алат. Адамдар алат. Кээ бир компаниялар алат, мисалы бир нерсе чыгарган, туурабы? Мисалы жүгөрү отурсаң, жүгөрү менен бир нерсе жасагандар алат. Анткени сеники таза, жакшы, адал болуп атат да. Анан эптеп эле баягы эмне деп койчу эле, жер семирткичтерди кошуп эле анан отургузган өңү чыкканда эле баягы даамы жок, же кайрадан ачуу болуп калган ушундай нерселерди эл алгысы келбей калган азыркы заманда. Азыркы заманда
өстүрөсүңбү, жакшы өстүрсөң мындай экологический чистый деп айтып атпайбы, ошондой эле таза мындай көп аркы бекине кошо бербей жакшы кылып өстүрсөң алат адамдар. Сен бир нерсени отургузардын астында ниетиңди түз кылып отургуз. Аллах Таала адамдын эмгегин жебейт. Отургуз. Сен эмнени жакшы билесиң өстүргөн, ошону өстүр. Анан бул жылы голландский малина болуп жакшы акча табыштыр деп анан сен дагы эмки жылы голландский малинаңды өсткүчөп дал дала эмгегиңди жеп анан жакшы өспөй калса анан куурайсың. Андан көрө сен эмнени жакшы билесиң, ошону отургуз, өстүр. Алла Таала берген берекесин көрөсүң. Анан ар кайсы нерсени өстүрө бергенде деле толук жок анда. Колуңан эмне келет, эмнени жакшы өстүрөсүң ошону өстүр. Ошону өстүр. Элге саат пайдасын көр, эл дагы ошону жеп пайдасын көрсүн, ден соолугуна пайдалуу болсун. Ошону отургуз тууган. Ошол эмесе туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Суроолоруңар болсо комментарийге жазсаңыздар болот.